Бүгін болып өткен окуялар, жаңалықтар жана күн жыйынтыгы менен Ак Кеме студиясында сиздер менен Адилет Амангулов, саламатсыздарбы? Россиянын Оштогу башкы консулдугу 7-8 жана 10 июль күндөрү Оштон Россияга 3 каттамдын графигин жарыялады. Оштон Россияга уча турган каттамдар 7 июль күнү саат 17:45 жергиликтүү убакыт боюнча SB 5546 Ош Новосибирск каттама, 8 июлда саат 7:45 жергиликтүү убакыт боюнча SB 3250 Ош Москва каттама, 10 июль Ош Санкт-Петербург каттама. Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Чыныбай Турсунбеков каза болду. Бул тууралуу депутаттын жакындары билдиришти. 5 июлда пневмонияга кабылган депутат Чыныбай Турсунбековдун абалы оор экендиги айтылган. Буга улай эле жогорку кеңештин басма сөз кызматынын башчысы Ибраим Нуракун уулу абалы оор экендиги тууралуу маалыматты төгүнгө чыгарып, анын жубайы менен сүйлөшкөнүн айткан. Кан басымы, дене табы сатурациясы бары жакшы. Үй бүлө мүчөлөрү менен сүйлөшүп жатат. Доктурлардын айтымында жакынкы күндөрү ЭВЛ аппаратынан чыгып, үйүнөн дарыланууга уруксат берилиши күтүлүүдө. Жалпы абалы жакшы жана туруктуу деген ал. Чыныбай Турсунбеков 1960 жылдын 15 октябрында Нарын облусунун Нарын районундагы Жанбулак айылында туулган. Ал быйыл 60 жашка чыкмак. Ак Кеменин жамааты Чыныбай Турсунбековдун көзү өтүп кеткендигине байланыштуу жакындарына жана үй бүлөсүнө көңүл айтып, аза кайгысын тең бөлүшөт. Президент Сооронбай Жээнбеков облустар аралык транспорттук каттамдарды токтотуу мүмкүнчүлүгүн карап чыгууну сунуштады. Бул тууралуу президент 6 июлда мамлекеттик органдардын жетекчилери, өкмөттүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү, шаар мэрлери жана райондордун акимдеринин катышуусундагы видеоконференция форматында өткөн коопсуздук кеңешинин жыйынында айтты. Азыр айрымдар катуураак карантин тартибин киргизүүнү сунуштоодо. Кырдаалга байланыштуу республикалык штаб сунуштарды киргизүү керек. Азыркы кырдаалда облустар ортосундагы транспорттук каттамдарды токтотуу мүмкүнчүлүгүн кароону сунуштайбыз. Калктын саламаттыгы менен экономикалык коопсуздугун таразага салганда биз карантинди жарыялап, өзгөчө абал режимин чыдамкайлык менен сактадык. Бул режим алынган соң ооругандар кескин көбөйдү жана коронавирустун айынан көптөгөн биздин жарандар пневмониядан жабыр тартууда деп баса белгиледи президент. Депутат Марлен Маматалиев COVID-19 менен күрөшүү үчүн элдик штаб түздү. Республика Ата журт фракциясына жогорку кеңештин депутаты Марлен Маматалиев коронавируска каршы күрөшүү боюнча элдик штаб түздү. Бул тууралуу депутат 2 июлда Facebook социалдык тармагындагы баракчасында жарыялаган. Ал жарандардын тагдырына кайдыгер карабаган адамдардын бардыгын биригүүгө чакырды. Элдик штаб саламаттыкты сактоо министрлигинин жанында уюштурулган. Учурда эпидемиологиялык кырдаалга жана тез жардам унааларынын жетишсиздигине байланыштуу ыктыярчыларды унаалары минивэн кичи автобус менен кошулууга чакырам. Бардык чыгымдарды өз мойнума алам. Азыркы учурда биздин команда 5 унаа бар, бирок алардагы деле жетишсиз деп жазган депутат. Бул өтө опурталдуу экендигин мен жакшы түшүнөм. Бирок биз жардам бербесек, өлкөгө ким жана качан жардам берет дейт эликүлө. Депутат ошондой эле жасалма дем алдыруу аппаратын алуу үчүн буйрутма бергенин айтып, зарыл болсо өзүнүн офисин бейтаптар үчүн обсервация уюштуруу үчүн берүүгө даяр экенин билдирген. Өзбекстан мигранттарды чек аралар ачылгандыгы тууралуу маалыматтарга ишенбөөгө чакырды. Өзбекстандын Орусиядагы элчилиги чек аралар ачылганын айтып, жарандарды орус-казак чек арасына ташып жаткан адамдарга ишенбөөгө чакырды. Мындай маалыматтарга ишенбеңиздер, бул жалган. Орусияда, Өзбекстанда жана Казакстанда карантиндик чектөөлөр дали күчүндө. Бул өлкөлөрдүн чек аралары жабык. Ушул күндөрү жалган маалыматтарга ишенип алып, орус-казак чек арасына топтолгон жарандар көп болууда деп жазылган элчиликтин билдирүүсүндө. Элчилик ошондой эле адамдардын көп топтолуусу коронавирус жуктуруп алуу тобокелдигин жогорулата турганын эскертип кетти. Оштон Бишкекке компактуу реанимациялык курулуштан түзүлгөн тала госпиталы жөнөтүлдү. Оштон Бишкекке компактуу реанимациялык курулуштан түзүлгөн тала госпиталы жөнөтүлдү. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирет. Республикалык штабтын койгон тапшырмасына ылайык Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министри Замирбек Аскаровдун буйругунун негизинде Ош шаарында Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин республикалык өзүнчө куткаруу отрядынын куткаруучулары жүк ташуу
жашоочу КАМАЗ менен Тала госпиталды жүктөп Бишкекке жолго чыгышты. Эскерте кетсек, Тала госпиталы медициналык жабдуулар жана ыкчам керектүү шаймандар менен жабдылган. Госпитал 10 дарыгердин жана көмөкчүлөрдүн иштешине эсептелген. Госпиталдын төзүлүшү 3 бөлүмдөн турат. Операция блогу, кароочу бөлүм жана товар соктоочу бөлүмү. Алардын ар бирин 10 мүнөттүн ичинде жая салуу дагы болот. Операция блогунда бир мезгилде 2 адамга операция жасоого жана стационардык дарыланууга муктаж 30 адамды тейлөөгө мүмкүн. Ыкчам Тала госпитал 10 күнгө чейин жабдуусуз автономиялык түрдө иштей алат. Берекет Грант менен Дордой базарынын жетекчилери менен мэрдин жакындарына таандык курулуш компаниясы колдоо көрсөтүүдө. Бишкек шаарынын 4 районуна дагы кошумча күндүзгү стационарлар ачылат. Бул туурасында Бишкек шаардык мэриясынын аппарат жетекчиси Балбак Төлөбаев билдирди. Анын айтымында бул жайлардын бардык чыгымдарын ишкерлер менен жогорку кеңештин депутаттары мойнуна алды. Демек алар стационарга керектүүлүүчү керебет жабдууларды, дарыгерлерди ташуу жана тамак аш уюштурууга кеткен чыгымдын баарын көтөрүп берет. Ал эми уюштуруу иштери мэрия жана өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан жүргүзүлөт. Төлөбаев шаар мэри Азиз Турахматов ишкерлер менен жолугушуп, бул боюнча макулдашканын белгиледи. Мамлекеттик миграция кызматынын өкүлчүлүгүнүн сайттарында ошондой эле социалдык түйүндөрдө 4000ден ашык жумуш орду боюнча маалымат жайгаштырылган. Кыргызстандын Россиядагы элчилиги Россия Федерациясында ишсиз калган мекендештерге жумуш таап берүү боюнча жардам сунуштап жатканын эскертти. Элчилик жарандарыбызга Россиянын аймагында эмгектенүүгө мүмкүнчүлүк түзүп берүү максатында бош жумуш орундарын издештирүү боюнча иш алып барып жатат деп айтылат маалыматта. Ага ылайык бүгүнкү күндө элчиликтин жана мамлекеттик миграция кызматынын өкүлчүлүгүнүн сайттарында, ошондой эле социалдык түйүндөрдө, Instagram баракчада, Facebook баракчада мамлекеттик миграция кызматынын өкүлчүлүгү 4000ден ашык жумуш орду боюнча маалымат жайгаштырылган. Жумуш издеп жаткан мекендештер мамлекеттик миграция кызматынын өкүлчүлүгүнө жана ошондой эле төмөнкү дарек байланыш телефондор аркылуу кайрылса болору айтылат. UFC чемпиону Хабиб Нурмагомедовдун атасы машыктыруучусу Абдулманап Нурмагомедовдун сөөгү кичи мекенинде жерге берилди. Бул туурасында РИА Новости билдирди. Маалыматка ылайык коштошуу зыйнатына Чеченстандын башчысы Рамзан Кадыров дагы катышкан. Россиянын эмгек сиңирген машыктыруучусу Нурмагомедовдун сөөгү Дагестандын Кизилёртов районунун Кироваул айылына коюлган. UFC чемпионунун атасы коронавирустун оор түрү менен жабыркап, Москвадагы клиникалардан бирине жаткырылган. Ага 2 тараптуу өпкөнүн сезгениши деген диагноз коюлуп, андан кийин инсульт алган. Бул дарттан айыга албай 3-июль күнү 58 жашында каза тапкан. Аны акыркы сапарга узатууга көп адам катышкан жок. Туугандары жана Москвадан спортчулар келди деп айткан Кирваул айылынын башчысы Ильяс Мушкер Хабиб Нурмагомедовго UFC уюмунун президенти Дана Уайт көңүл айтып, спортчунун атасынын жашоодогу оорду тууралуу айтып берген видеосун жарыялаган. Ошондой эле Хабибтин октагондагы атаандаштары Конор Макгрегор жана Тони Фергюсон сыяктуу бир катар спортчулар көңүл айткан. Кыргызстан мусулмандарынын алымдар кеңешинин номер 4 чечимине ылайык Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын коронавирус оорусунан кайтыш болгон адамды акыркы сапарга узатуу боюнча фатвасынан жаназа намазын окуу үчүн атайын бир убакыт белгиленген эмес. Даяр болуп калган сөөктү көп көтөрбөстөн жаназасын окуп жерге берүү негизги иш. Жугуштуу илдеттен жугуу кооптулугу бар болгон учурларда жаназа намазын мүмкүн болушунча аз кишинин окуганы абзел. Ошондо дагы оорунун жугуштуулугун эске алуу менен зарыл чараларды көрүү керек. Тактап айтканда, намазга катышуучулардын ортосунда дарыгерлер айткандай, белгилүү аралык сакталууга тийиш. Мындай кырдаалда эгерде бир нече маркумдун сөөгү даяр болсо, барына бир жаназа окуу жетиштүү болот. Оорунун жугуу ыктымалы жогору болсо, тиешелүү инсандар тарабынан жерге берилген маркумдун жаназасын кабырынын башына кыбылага беттенип окууга дагы болот. Белгилүү аралыктан суу куюп же болбосо узактан суу чачып сөөктү жууганга болот. Эгер дарыгерлер коронавирус оорусунан көз жумган адамды жууп, атайын вирустун корголуучу материалдар менен ороп берген болсо, анда дарыгерлердин маркумду жуугандыгы жана кепиндегени жетиштүү. Аны кайра ачып жуу кепиндөөнүн кереги жок. Маркумду жуу эгерде жугуштуулук өңүттөн коркунучтуу болсо, тийиштүү адистердин көрсөтмөсүнүн негизинде коргонуучу кийимдерди кийип сөөгкө таямум кылдырууга болот. Коронавирус оорусунан кайтыш болгон адамга жаназа окуу жана ошондой эле анын денесин шариятка ылайык жерге берүү милдеттүү болбойт
болуп эсептелет. Денени өрттөп же кислота же башка химиялык каражаттарды колдонуп көмүүгө шариатта уруксат берилбейт. Сөөктө шариаттык салттык тартипте казылган көрүстөнгө кепин менен көмүү кооптулук жарата турган болсо, атайын өлүк салуучу сумка же табыт менен көмүүгө дагы болот. Кырдаалга жараша жана зарылчылыктан улам ушул иштерди аткарып жатсак дагы, мусулман бир тууганыбыздын астындагы акыркы диний вазифаларыбызды аткарып жатабыз деген аң сезимде болуу керек. Биздин каналга катталып колдоо көрсөтүп коюңуздар. Ак Кеме студиясынан ыраазычылык билдирип, сиздер менен кайрадан көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.